Элдин руханий көрүнгөсүн көтөрүүгө олуттуу салым кошкон маданият тармагына өкмөт тарабынан материалдык жана моралдык да колдоо болуп жатат. Буга 2022 жылдын маданият тармагынын кызматкерлеринин эмгек маянасы дээрлик 100%га көбөйгөнү мисал. Маданият чөйрөсүндөгү көрүлүп жаткан мамлекеттик колдоолор өлкөнүн бардык аймактарына, анын ичинде Баткен облусуна да көрүлүүдө. 2022 жылы Баткен облусу атайын макам алгандыгына байланыштуу республика боюнча бир гана Баткен областы, Баткен областынын бардык маданий мекемелери райондук жана шаардык маданият бөлүмдөрү аркылуу республикалык бюджеттен каржыланып калды. Бул аябай жакшы жүрүүгө болду. Себеп дегенде бизде мына мурда жергиликтүү бюджетке карап турганда биздин көңүлүбүздөгү алардын ремонтуна, алардын материалдык техникалык базаларын чындоого акча каражаттарды сурайт элек. Бирок айыл өкмөттө маданияттан башка көптөгөн жумуштары болуп, толук кандуу болбойт эле да. Ал эми мына республикалык бюджет өткөндөн бери былтыр эле 202 миң бөлүндү ушул айылдык маданий объектилеринин ремонтуна, капиталдык эмес, жөн ремонтуна, текущий ремонтуна бөлүндү эле. Мына бүгүнкү күндө бардык авариялык абалда эмес айылдык маданий мекемелери ремонт болгон. Сырдалы, Полдору краскаланып, жана мынабы үн күчөткүч аппаратураларда бизде 16 айылдык маданият үйүнүн 7-8-инде үн күчөткүч аппаратурасы бар. Бирок алар көп жыл мурда алынгандыгына байланыштуу, ошо мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу бузук жаткан. Анан маданият министрлигинен акча каражаты бөлүнүп, ошо айылдык маданият үйүнүн карамагындагы бардык үн күчөткүч аппаратуралар бүгүнкү күндө ремонттун өткөрүлүп, бардыгы жарактуу абалда. Баткен райондук балдар музыкалык мектеби 1968 жылы түзүлгөн. Бул жерде жалпысынан 120 окуучуга 17 мугалим музыкалык билим берип келет. Дээрлик жарым кылымдан ашык тарыхы бар бул билим берүү мекемеси жыл сайын оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңы жабдыктар менен камсыздалган. Акыркы жылдары маданият министри тарабынан ошо маданиятка жакшы көңүл бөлүнүп келе жатат. Биз өтө кубанычтабыз. Быйылкы жылда эле айта кетсем, мына сентябрь айында биздин маданият министрлигибиз Алтынбек Масудов тарабынан бизге компьютер берди, принтер менен 3 в 1. Андан сырткары ошо биздин мектепке керектүү көптөгөн китептерди берди, чет элдик кыргыз композиторлорунун китептерин, ноталык китептерин берди. Жакында эле биз ошо бизге бөлүнгөн акчаларга тендер аркылуу көптөгөн биздин көйгөйлөрүбүздү чечип келе жатабыз. Четинен азыр биз ошо аспаптарга жаздык, музыкалык аспаптарга, анан сахна кийимдерине жаздык. Ошолор буюрса жакын арада алабыз. Мурдакы жылдарда бардык ошо биз айтылган аспаптар менен дайым бизди камсыздап келет. Азырынча бизде бардык аспаптар жетиштүү. Быйылкы жылы дагы ремонтубуз да абдан жакшы болду. Жакшы акча каражат бөлүнүп, жакшы ремонт кылып, балдарды окуу жылга жакшы тосуп алдык. Орозгүл Камчыбекова 40 жылдан ашык аталган музыкалык мектепте балдарга фортепиано боюнча билим берет. Балдарга билим берүүдөгө түзүлгөн шарттар, колдоолор ийгиликтин негизги башат экенин белгилеген эжейдин окуучулары, бир катар эл аралык сынактын жеңүүчүлөрү. Баткен райондук музыкалык мектепте көп жылдан бери иштейм. 45-46 жыл болду. Биринчи выпуска Баткенская детская музыкальная школа. Мен өзүм ушул жерден 5 жыл билим алганмын. Бул кыздар менен 7-8 жыл окушат ушул фортепианода. Жакында эле эл аралык Казакстанда өткөн 4-эл аралык
онлайн конкурсунда мен 2 окуучум Жорубаева Асел, Рахман Арысбой деген 2-нчи орунду алышты. Ошо фортепиано ойноп, жакшы ийгиликтерге жетишти. Баткен райондук тарабынан жакшы бизге көмөктөр көрсөтүлүп атат. Маданият тармагына ушу дайыма көмөктөр, жакшы көмөктөр көрсөтүлгөнүгүнө байланыштуу биз аракет кылып, ошонун натыйжасында жакшы конкурстарга катышып эмгектенип жүрөбүз. Дагы үмүтүбүз бар, бизге дагы жакшы шарттар түзүлөт деп үмүттөнөбүз. Музыкалык балдар мектеби эскилиги жетип, жаңы имаратка муктаж болуп турат. Бирок мындай абалга карабастан бул жердеги мугалимдер балдарга билим берип, көптөгөн жеңиштерге жетишип, ийгиликтерди багындырууда. Ушул мектепте көптөгөн таланттуу балдарды окутуп чыгардык, көптөгөн конкурстарга катыштык, ийгиликтерге жетиштик, ар кандай фестивалдарга, кароо сынактарга, эл аралык кароо сынактарга катышып, жакшы ийгиликтерге жетишип келе жатабыз. Былтыркы эле жылы биз айта кетсек, Казакстанда өткөн онлайн 4-чү международный конкурска катышып, 2 пианистка кызыбыз 2-нчи орунду алды. Андан мурда эл аралык Дельфийский игры деп Бишкек шаарында өткөн Аристе фольклордук фестивалга катышып, анда дагы жакшы ийгиликтерге жетишип, 8 комушун апарып ийгиликтерге жетишип келдик. Андан сырткары ошо райондо, шаарда, областта болуп өткөн кандай иш-чаралар болсо, ошого катышып окуучуларга стимул болсун деп ошолорду катыштырып келе жатабыз. Учурда бул кичинекей имаратта келечек ээлери музыканын түрдүү багытында билим алышууда. Мына ушул өнөрлүү балдардын жан дүйнөсүндө жаралган талантын колдоо аракети мындагы мугалимдердин негизги максаты болуп саналат. Баткен районунун маданият бөлүмүндө жалпысынан 16 айылдык маданият үйү болсо, алардын катарында Баткен районунун чек айылындагы маданият үйү да бар. Бул имарат 200дөн ашык орунга ылайыкташып, жыл сайын оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп турат. 2015 жылы капиталдык ремонт өткөрүлдү катар. Ошондо бардык зрительный залыбыздан баштап музыкалык аппаратура алдык, формаларды алдык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул капиталдык ремонттон өтө жакшы өттү да, бүгүнкү күндө абалы жакшы. Айылдагы кандай гана маданий иш-чара болбосун, бул имаратта өткөрүлөт. Көптөгөн жаш таланттарды тарбиялап, тоорунан чыгарган. Эл элинин маданиятын көтөрүүдө мына ушундай маданият үйлөрүнүн орду өзгөчө десек болот. Чек ара айылдарынын элин руханий жактан тарбиялоодо Самаркандек айылдык маданият үйүнүн салымы чоң. 1963 жылы түптөлгөн бул маданий жайда балдар комуз, аккордеон, фортепиано боюнча билим алышат. Бирок музыкалык аспаптарды жаңылоого муктаждык бар. Бул жаатта маданият министрлиги бул тармактын потенциалын көтөрүү максатында атайын акча каражатында бөлгөн. Анын алкагында айылдык маданият үйлөрү да колдоого алынган. Биз мына 2021 жылдан бери маданият, маалымат, спорт, жаштар министрлиги өткөнүбүздөн бери бизде жакшы көңүл бурулуп, мына кулубуз косметикалык ремонттон өтүп, бизге жакшы шарттар түзүлүп калды. Кудайым буйруса, бизге маданият министрлиги тарабынан акча бөлүнүп туруп, бизде инструменттерибиздин эскилиги жеткенинен, формаларыбыздын эскилиги жеткенинен биз дагы ошо жаңылап берет деген үмүттөбүз. Салима Мамаярова Самаркандек айылында китепканачы болуп иштейт. Эженин бүгүнкү күндө 300гө жакын окурмандары бар. Салима эже бул жерде окурмандар үчүн жетишээрлик шарт түзүп, китеп окуганга мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн. Китеп бул адамдарга
руханий байлык тартуулайт. Аймакта китепке кызыккан инсандарыбыз бар, көп. Күнүгө келип ушу китепти алып, өздөрүнүн китептики кызыгуусун арттырууда. Айылдык китепкананын имараты эски болгону менен ичинде окурмандар үчүн орундуктар коюлуп, керектүү техникалык жабдыктар менен камсыздалган. Китепкана кызматкерлери мындай камкордуктар жана колдоолор Маданият министрлиги тарабынан жасалып жатканын баса белгилешет. Айылдык китепкана мурдатан эле ачылган, ошол эски имаратта туруп турат. Бирок Маданият, маалымат, спорт жаштар министрлиги тарабынан камкордуктар көрүлүп, ошондон бери жакшы камылгалар көрүлүп жатат. Китепканачылардын айлык акыларын көбөйтүп, анан мына ал китепканага болгон ремонт иштерине материалдык жактан жардамдар, көмөктөр көрсөтүлүп жатат. Ошол эски имаратта турсак дагы аны оңдоп түзөп, актап, краскалап дегендей жардамдар берилип турат. Тазартып, окурмандарды өзгө тарта турган деңгээлге жеткирип, аракет кылып иштеп жатабыз. Баалай билген адамга рухий тарбиянын башаты китепканада. Маданияттын бул тармагына соңку убакта өзгөчө көңүл бурулуп, окурмандардын саны да көбөйүүдө. Жалпы Баткен району боюнча 22 айылдык китепкана болсо, алардын дээрлик баары капиталдык оңдоп сөйдөн өткөрүлүп, окурмандар үчүн жеткиликтүү шарттар түзүлүп берилген. Кайсы жерде жашайт, кайсы жерде окуйт, кайсы класста окуйт, колуну койдуруп,